Көкірегini түшүрө койгон сакалчандар олтурат. Көп өстүргөн макру болобу, ушул боюнча түшүнүк берип койсоңуз, кыргыз болгондон бери зыңкыйып жүргөнбүз бардыгыбыз. Эч кандай шалбырагандарды кийип, эч кандай 20-25-теги 30 жаштагы балдарыбыз сакалдарын киндигине чейин түшүрүп алган жерги болгон эмес. Сакал койго деп эч ким айтпайт. Койгула сакалды. Тартиби менен койгула. Бирок башка элдердин, башка журттардын, башка диний агымдардын үрп-адатын бизге алып келбегиле. Ушул мечитте олтурган жаш жигиттерге көз салсаңыз, көкүрөгүнү түшүрө койгон сакалчандар олтурат. Туура сакал коюу сүннөт дешет. Ата бабалар деле сакал коюшат. Бирок мынчалык өстүрүшпөйт. Көп өстүргөн макру болобу, ушул боюнча түшүнүк берип койсоңуз, жарашып сакал коюшса дейбиз, иштериңизге ийгилик, бакубат жашоо, денсаулык каалайм. Эң туура суроо. Сакал каралыш керек. Ханафи мазхаб боюнча сакал койгондо бир тутамдан ашканын кыркып туруу сүннөт болот. Пайгамбарыбыз кайчы тийгизген деп, ал кишинин сакалы өзү узун өскөн эмес, бир тутамдан ашкан эмес. Бирок Ибн Аббас ушунчалык деңгээлде пайгамбардын сүннөтүн карманган, пайгамбар алейхиссалам хижрат кылып кетип атып, түз кетип атып, алыс барып бир жака зара кылып кайра келсе, 10 жылдан кетип атып, пайгамбар ушул жерден кетип аткан ушунчалык басып, чая каба зара кайра келген деп барып зара кылып кайра уланткан адам болгон да. Пайгамбар кетип атса, жол баспастан пайгамбар бутун койгон жерге бутун койгон адам болгон. Ушул адам ажылык кылганда сакал өскөн болсо, тутам кылып туруп, этегин кыркат эле. Ошон үчүн сакал койгон таксырлар, муну жаакта даркага тарайсыңар да, бет жууган жер бар го, ошонун ашканы кичине кыскартып, бияга кетип калган болбойт. Анан мына моюн сакал эмес, моюн. Бүдөлөр моюндан баштап ушу киндикке чейин сакал болуп кетет да, жок. Ушу моюн алынат, мындай кылыпчы, моюн алынат ушундай кылыпчы, Мурут кыскартылыш керек кичине. Анан сакал да кыска эмес, меники да кичине кыскараак болуп атат, тамыр экөөбүздүкү. Сакал ушу бир карыш, мындай бир тутам болуш керек. Төртөөлү, ушундай. Анан төртөөлү кылып туруп үстүнөн кырып койгондор жок, астына. Астына. Ana ошо тартип болот.